психологияда эркектин психологиясы такыр башка. Аялдын психологиясы такыр башка экен да. Эки башка, эки такыр бирикпейт экен. Бирок эркек киши аялым мендей ойлонсун дейт да. Неге сен мен ойлогондо ойлонбойсуң дейт. Мен үйгө кирип келгенде ушундай ой келиш керек, мындай сен эмнеге андай кылган жоксуң дейт. Аял киши болсо сен мен такыр мен ойлогондо ойлонбойсуң. Мен сүйлөйт, антип айтпаса дагы ички дүйнөсүнөн ушинтип койсо болмок да деген психология келет да. Эми ушул ар ким өзүнүн психологиясына тарта берсе, эркек эркектикке, аял аялдыкка, анда үй бүлөдө эки аял же эки эркек жашаш керек болот да. Аялы күйөөсүн аял кылыш керек болот. Күйөөсү эркек, аялын эркек кылып алыш керек болот да. Ошондо жашап кетсе болот. Эки психология эки башка болгондо ошону кабыл алганды билиш керек да. Биз биле эркек жашай албайт, аял жашай албайт. Бул абсурд да. Ошол себептен эки психология эки башка экенин кабыл алыш керек. Болду. Аны мен аял эркек кыла албайм. Аял болсо эркегимди аял кыла албайм. Ошондой экен, эми психология эки башка экен. Ошо менен биз камырдай жуурулуп жашаш керек экен. Жанагындай бири-бирибизди бир эрежеге салып түшүнүп кете турган болсок,